Ушундай аял заты бар, Кыргызстандын келечеги бар деп устазыбыз Раматылык Чубак ажекебиз айтты эле. Аллах таалам аны ай ишине бейиши менен сыйласын, кабырын нурлансын, кабырын бейишин бакчалардан кылсын. Устазыбыз айтты эле, ушул окуяны айтып бергенде өтө ыйлагам депчи. Бир дагы суроого мынчалык ыйлаган эмесмин деп. Мен дагы аябай ыйлагам айтып берип атканда. Эми окуя мындай экен. Бишкекте бир ушу эжекебиз суроо берип атат устазгачы. Анан суроосу ушундай экен. Мен намаз окуйм. Намаз окуганыма күйөөм каршы. Эми ушу күйөөм үйгө келгенде намаз окуганыма каршы болгон себептүү ваннага кире качып, ваннанын суусун агызып, анан намаз окуп алып, ваннадан чыкканда чачымды сууламыш болуп дейт, суулап жана суугачы. Анан жуунуп чыктым деген сыяктуу кылып, ушинтип ваннадан чыгам дейт да. Анан ушул суроону бергенде устазыбыз айтып атат да. Эми суроосу мындай болуп аптыр да. Эми ушу күйөөмө мен талакты кантип алам? Ушул күйөөм тажатты. Анан динге каршы болсо мен бул күйөө менен жашашым керекпи же жашабашым керекпи деген сыяктуу суроо болгон жок да. Суроо кандай болду десеңиз, суроо мындай болуп атат. Кыскасы күйөөсү жөнүндө маселе кылган жок да. Ошо күйөөсү каршы болгон айтып атат. Анан ваннага киргенин айтып атат. Ваннага кирип намаз окуган. Анан суроосу мындай болуп атат. Эми устаз, ушу менин намазым кабыл болобу же кабыл эмеспи деп атканда, ушул суроону окуп алып, устазыбыз аябай ыйлаган экен да анасычы. Анан мен ошо баянда айтып атат. Айтканда, мен эми ушундай аялдар болсо дейт, ушундай такыба, эми суроосу жанагындай мен намазы үчүн сарсана болуп атат да, күйөөм мындай тигиндейби депчи. Башка аял болсо кантет эле мисалы үчүнчү. Эми күйөөм каршы болсо да балким окубай да коймок, эми рас болбоду дегенсипчи, жеңил болду дегенсип. Эми күйөөм жооп берет да, Кудайдын астына барганда депчи. Анткени эркек жооп берет да. Ошол эркек өзү дин менен жашабаса жана үйгө динди алып келбесе, эркектин мойнунда болот ошо. Биринчи ошо эркектен сурак болот. Эмнеге үй бүлөңгө сен ошол динди алып келген жоксуң депчи. Ошентип койсо деле болмок. Экинчиден, эми ушу күйөө менен мен ажырашышым керекпи деген маселени жаратса да болмок ал эжекебизчи. Үчүнчүдөн, ушул негизи шариатта маселеси кандай болуп калат деген суроо берсе болот. Жок, ал айтып атат. Ушундай мен окуган намазым, ваннада окулган намазым кабыл болобу же кабыл эмеспи депчи. Ушуну аябай ыйлаган экен. Анан устаз ошону айткан, мен дейт, ушундай аялдар бар болсо дейт Кыргызстанда, анда Кыргызстандын Кудай буйрса келечеги бар деп айта алам деген да, караңызчы. Ошон үчүн урматтуу апалар, эжелер, муну устазыбыз эмнени айткысы келген десе, мен ойлойм эмнеге ушуну айткысы келди десе, анткени бул ушундай нерседен, аялдан тарбия болот да, таалим, тарбия, насаат балдарына өтөт. Балдары ушундай жакшы таалим, тарбия, диндар чөйрөдө, ыймандуу, илимдүү, адеп акылактуу чөйрөдө өскөн болсо, Кыргызстандын келечеги болот деп айтса керек да, менин оюмдачы устазыбыз. Эми барып жекече эмнеге антип айттыңыз деп сураган эмесмин. Бирок келечеги бар деп ошону айтты болуш керек. Анткени ошол аял заты бере алат экен, бере алган илимди, таалим, тарбияны эркек бере албайт окшойт да. Анткени эркек көбүнчө эртеден кечке жумушта, мечитте, амалдарда, сабактарда алып келип эптеп баягы жубайына жеткизет, балдарына жеткизбей калышы мүмкүн да. Ошо аял киши жеткизет экен да. Көп окуя, тарыхта көп чоң белгилүү инсандардын да ошондой даражага жетишине да ким себепкер болгон? Аллах таалам албетте ошол жашоону берди. Бирок ким себепкер болгон десе, апалары да көбүнчө апалары. Мисалы эле Томас Эдисондун окуясын баардыгыңыздар билет болушуңуздар керек, Мектептен чыгарып кат жазып берип этпеспи, апаңа бер деп, апасы келип окуп атып бийлейт. Апа эмне деп жазды десе, апасы айтат, балам, бул мектептин сага күчү жетпей калыптыр окутканга. Сени мындан жакшы мектепке бериш керек экен деп апасы мындай чыккан духтан берет. Болбосо ал катта эмне болчу десе, ал уже бул балаңар кыскасы мындай чыккан, дарымайт, окуй албайт, үзүрү бар, башка мектепке апарыңыз, үзүрү барларды мектебине апарыңыз деген экен да. Апасы ыйлап туруп, бирок баласына жанагындай сен молодец экенсиң, сен ушундай вундеркинд экенсиң, сен окутканга булардын мээси жетпей калыптыр деп. Кийин кандай чоң профессор, аалым болуп чыкты, мына лампочканы ойлоп чыгарган профессор Томас Эдисон. Ушундай сыяктуу мына апалар балдарга жакшы таалим, тарбия, жакшы сөз айталы. Эч качан ата макул баягы
көп айтып атпаймынбы, жумушта тияк биякта болуп талим бере албай калышы мүмкүн. Ошон үчүн апаларымна анан жакшы сөйлөйлү, жакшы сөз сүйлөйлү балдарыбызгачы. Өзүбүз ошол дин менен жашайлы, жана балдарга жакшы талим тарбия берели. Жакшы сүйлөп, мына сен жана Томас Эдисон апасы кандай эле жакшы эме болгону. Ошондой биз дагы жакшы, сен молодец, кыйын болосуң, иншалла алым болосуң, хафиз болосуң, улуу инсан болосуң, ааламга чоң кызмат кыласың деп, иншалла ушу жакшы талим тарбия берели. Анан ушу апалар бекем бололу, динди жашоосуна алып келели. Мен күйөөм каршы болсо да эме эмес, ошол ал эженин суроосу ошондой болгон экен. Биз ошол күйөөлөрүбүз да динге келишине жакшы салым кошолу иншалла. Дуа кылалы, аракет кылалы. Сиздерди жана бизди баардыгыбызды амал кылышка Аллах Таалам толук мүмкүнчүлүк берсин. Ушул жөн эле кооз сөз, кооз баян жакшы окуя экен деп калып калбасын туугандарым. Ошо аракет кылып амал кылышка баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин.